90 жылдык дал ушундай аталышта индустриалдык өндүрүш аймагы түптөлдү. 9 өндүрүш ишканасынын курулушуна расмий старт берилди. Капсула салуу иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышты. Биздин проектибиз это РБУ, бетонный заводду коебуз бияка. Биздин оюбузда 350 кубту чыгарабыз бир саатта. Жумуштар боюнча бир 60 жумушту минимум орноштура жатабыз да, оюбуз боюнча пландап. Көмүр экспорттоо конвейеринин жетекчиси аймакты түптөөгө түзүлгөн атайын сынактан жеңип чыккан инвесторлорго атайын документтер берилди. Минкап төрагасынын биринчи орун басары инвесторлорго ийгилик каалап, курулуш эрежелерин, экология талаптарын сактоого чакырды. Мамлекет башчысынын атынан арабандыктарды мааракелик салтанаты менен куттуктады. Урматтуу ишкерлер, Арабан жергеси бул ырыскысы мол, эмгекчил, жан ынтымактуу эл жердеген район. Сиздердин эмгекчил мүнөзүңүз, билимдиңиздер жана ушундай эле ири долбоорлордун ишке ашышына өбөлгө түзүп келгениңерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн башталган долбоорлор билимдиктин жемиши болуп, келечекте Арабан районунун экономикалык жашоосуна маанилүү роль ойнойт деп ишенебиз. Өндүрүштүк аймактар бул ар бир региондун экономикалык өзөгү, элдин турмуш деңгээлин жогорулатуу, жаштар үчүн жумуш орундарын түзүү негизги факторлордун бири. Индустриялык зоналарды уюштуруу бул улуттук өнүгүү стратегиясынын өзөгүн түзгөн багыттардын бири. Анткени региондор өнүкмөйүн өлкө толугу менен да өнүгө албайт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ошондой эле 90 жылдык мааракеге карата курулушу аяктаган 9 объектинин ачылуусуна онлайн старт берди. Булардын катарында спорт залы, бала бакча, мектепке кошумча имарат сыяктуу социалдык объектилер, ошондой эле сыйымдуулугу 600 тоннаны түзгөн ири логистикалык борбор жана айнектин калдыктарын кайрадан иштеп чыгаруучу цех дагы бар. Албетте мындай ишканалардын ачылышына биздин айыл өкмөтүнө өтө чоң пайдасы бар. Жаңы жумушчу орундар түзүлдү. Ошондой эле айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө пайдасы тийип атат, инвестиция тартылып атат. Минкап төрагасынын биринчи орун басары ошондой эле мааракелик иш-чаранын алкагында айыл чарба жана маданий көргөзмө жарманкеге катышты. Сайдын тушунда 8 эмгектин баатыры чыккан Арабан айыл чарбасын өндүрүүдө эң алдыңкы өрөөн. Мээнеткеч эл ынтымактын да үлгүсү. 20 улуттун өкүлдөрү жашайт. Бүгүнкү майрамга биз көптөн бери даярдандык. Мен ойлойм, биз максатыбызга жетип даярдандык деп. Ждем гостей. А у нас сегодня юбилей. Арабану 90 мы прославим всех людей. Биздин Арабанда да чоң өнүгүүлөр болуп атат, чоң жаңы ишканалар түштү, жолдор оңдолду. Аябай көп жакшы иштер болду. Салтанаттын расмий бөлүгү майрамдык программа менен жыйынтыкталды. Маданият кызматкерлери тарабынан Арабан районунун тарыхын чагылдырган театрлаштырылган оюн зоок тартууланды. Билгендериңизди айтып берсеңиздер суранат элек. 1931 жылдан Куттуктоо иш-чарасынын алкагында Минкап төрагасынын биринчи орун басары президент тарабынан райондун маданият үйүн капиталдык оңдоодон өткөрүүгө каражат бөлгөнүн кабарлады. Кадырлуу алайык калк, Кыргызстандын өнүгүшүндө Арабандын орду ар дайым маанилүү бойдон кала берет. Урматтуу калайык калк, ушу 90 жылдык Арабандын 90 жылдыгына арналган урматтуу президентибиз да өзүнүн өнүктүрүү фондунан ушу маданият центрин оңдоо түзөө иштерине 35 миллион катары белек тартуулайт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Арабан районунун тарыхына кайрылып кете турган болсок, район 1928 Арабан Акбура району деген ат менен түптөлгөн. Райондун биринчи секретары болуп Төрөкул Айтматов жетектеген. 1935 кайрадан Арабан району болуп түптөлгөн. 90 жылдыгын белгилеп жаткан Арабан районунда 50 айыл бар, 100 миңден ашуун эл жашайт. Миргүл Бокошова, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош.